Таттуунун кандай гана түрү болбосун, бөбөктөр сүйүп жейт эмеспи, бирок анын кандай жасалып, кандай кооздолоруна маани беришпейт. Бүгүн биз дал ушул теманын алкагында кондитер Жарахат эжеге кайрылып, кандай жасалаарын сурап көрүүнү чечтик. Саламатсызбы? Саламатчылык. Азыр мен силерге 6 жашар кыздын туулган күнүнө ылайыктуу торттун кооздолушун көрсөтүп берем. Анда эмесе азыр жасап баштайлы, э? Алгач алдын ала даяр болгон пирогду алып, аны каймак менен сүртүп чыгабыз. Тортуңуз бир калыпта жана жакшы көрүнүш үчүн атайын ашкана асбаптарды колдонууга аракет кылыңыз. Эң негизги бөлүмү болгон кара шоколадты алдын ала эритип, суюктукка айлантып алуу керек. Ал эми тортубузга кооздук тартуулоочу кулпунай жана апельсинди тең экиге бөлүп алдык. Ишибиздин эң маанилүү бөлүгү болгон кооздоону баштайбыз. Кулпунайды жана апельсинди торттун четтерине кооз кылып тизип, десертке дагы да таттуулук берген печенье менен намдай шоколадты да ирети менен коюп чыгабыз. Негизи эле торттун кооз болушу өзүңүздүн фантазияңызга жараша болот. А биз бүгүнкү тортту каймактан жасалган катырылган сан менен өзгөчө кылалы дедик. Ал эми бүгүнкү таттуу кыз балага арналгандыктан мындай мультфильмдеги каармандардын персонажын чагылдырган куурчактар менен кооздодук. Айта кетчү нерсе, сиздер көрүп турган сүрөт түшүрүлгөн печеньеларды жегенге толук мүмкүн. Мына өзүңүздөр көргөндөй эле бүгүн биз кондитер Жарахат эже менен биргеликте 6 жашка чыгып жаткан кызыбыздын туулган күнүнө сонун торт даярдадык. Майрамыбыздын көркү болгон ушундай торторду магазиндерден сатып албай эле үй шартында эле жасасаңыздар болот. Андыктан сиз дагы бүгүндөн калбай биз көрсөтүп бергендей кылып жасап көрүңүз. Гүлүм Азимбекова, Арген Салбаров, МТС Таң Шоу.